Жети мүнөт жетпей калды. Ооруган адамдын өмүрүн сактай албай калдым деген ыктыярчынын колунда каза болду делген бейтап тирүү. Маалыматка ылайык, каза болду делген бейтаптын аты жөнү Жоламан Карымшаков. Азыркы учурда тирүү жана ал ыктыярчыга ыраазычылыгын билдирди. Аталган окуя соц түйүндөрдө жарыялангандан кийин ИИМдин тергөө кызматы окуянын чоо жайын текшерүү жана ал кайсы ооруканада кабыл албай койгондугун текшерүү максатында фактыны кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейсине каттап ыкчам иликтөө иш-чараларын баштаган. Алдын ала иликтөө чаралардын жүрүшүндө Мурзаева өз ыктыяры менен Жаштар демилге борбору коомдук уюмуна ыктыярчы болуп иштеп жаткандыгынан анын 16 июлда саат 22:50 Бишкек шаарынын Ак-өргөө конушунда көчөдө бир адам эс үчүн жоготуп жатат деген маалымат түшүп, ал жерге барышкан, учурда отурган абалда бир адамды көрүшкөндүгүн жана дем алуусу кыйын болуп жаткандыгын, анын түнкү стационарга алып барышкандыгын билдирген. Стационардагы врачтар бош орун жок экендигин билдиришкен, бирок убактылуу болсо дагы башка ооруканага жаткызганга чейин кышкылтек концентраторлоруна кошуп тургулачы деген суранычтан улам дарыгерлер макул болуп, ал адамды стационардын ичине алып кирип кетишкен. Арадан 10 мүнөт өткөндөн кийин стационардагы иштеген дарыгерлердин бири силер алып келген адамдын жүрөгү токтоп, каза болуп калгандыгын билдирген. Ал адамдын кандайдыр бир кыска убакыттагы клиникалык өлүм абалында болгондугу айтылууда. Ыктыярчылар кетип калышкандан кийин бейтап кайрадан эсине келген. Иликтөө иш-чаралардын учурунда жогоруда каза болуп калды деген маалымат жалган болуп чыкты. Ал тирүү жердеги Ат башы районунун тургуну, учурда Бишкек шаарынын Арча бешик конушунда жашаган 45 жаштагы Жоламан Карымшаков экендигин аныкталып, анын эч кандай каза болбогондугу аныкталды. Ат башы районундагы туугандарына чейин анын өздүгүн тактоого туура келди. Жоламан Карымшаковдун өзүнүн айтуусунда 2020 жылдын 16 июль күнү саат болжол менен 22:00 чамасында мас абалда жүрүп, кан басымын көтөрүлүп Бишкек шаарынын Ак-өргөө конушундагы жолдо жатып калдым. Анан мени ыктыярчылар өздөрүнүн машинасына салып ооруканага алып жөнөштү. Жолдо келе жатканда өзүмдү бир жоготуп, бир өзүмө келип машинама бара жаткандарымды сезип, машинадагы бир кызды карап, "Менин кызымдай болгон экенсиң, менин кызымды жакшы көрөмүн. Эгерде мен өлүп калсам, кызым айтып койчу, атаң сени жакшы көрөт" деп айтып, өзүн кайрадан жоготуп койгондугун билдирген. Ал бир убакта көзүн ачса ага капельница коюп коюшкандыгын, ошондо өзүнүн ооруканада жаткандыгын билип, тамчылатма дары бүткөндөн кийин ал жактагы медициналык кызматкерлердин уруксаты менен үйүмө кетип калдым, деди Жоламан Карымшаков. Каза болду деген маалымат туура эмес экендигин жана азыркы учурда абалы жакшы экендигин билдирди. Азыркы учурда сотко чейинки өндүрүш боюнча тергөө амалдары аяктап, иш кыскаруунун алдында турат. Ар бир көз жашың үчүн жакшылыктар. Дайыма ошо менин үчүн ыйлаган көз жашым, кыздар үчүн ыйлаган көз жашым үчүнчү. Анан кетен кызы. Оорбай экенчи кызы. Ушинтип эле элди куткарып жүрө бер. Келчи чекем өндүрөбөйм өзүм эле. Переживайте, это моя работа, спасти людей. Я рада, что с вами все хорошо, не Я искал, как он позвонил. Не мог. Так, поэтому я должен сразу отключить. Спасибо больше. Я рада, что с вами все хорошо. И с вашей дочерью, ей привет передайте. Точно. Я правда рада, что с вами все хорошо. Senin göz yaşından kutlar döküşüyor. Şunday sana okşayan kızlar olsun. Ömrümü de uzun kılsın. Her bir tıylagan göz yaşın için jakşılıktın tamsızı olsun. Bundan arka jamanlık tıyla var. Jakşılıkka süngönden ila çıkıyor. Sıranış. Bana ne olacak? Ya çok beğendim. Ne olacak? Gözün sesini Gerek yok. Бишкекте соода жайлар менен ири дүкөндөрдүн иш тартиби өзгөрдү. Муниципалитеттен чаралар шаардык бийлик өзгөчө чечим кабыл алынганга чейин иштерин айтышты. Тартип бардыгына бирдей экендигин эскертишти. Бүгүндөн тарта Бишкектеги супермаркеттердин иштөө мөөнөтү 21:00 чейин улантарын мэриянын маалымат кызматынан кабарлашты. Мындай токтомго кала башчысы Азиз Суракматов кол койгон. Аянты 100 чарчы метр болгон супермаркеттер, соода борборлор, үйлөр, дүкөндөр тармагы эми саат 7:00дөн 21:00 чейин иштешет, деп айтылган маалыматта. А бирок соода борборлорунун ичинде жайгашкан тамактануучу жерлер азырынча жабык бойдон калат.